Биринчи суроо. Сиздин жашооңузга таасир эткен кишилер кимдер? Негизи айтат го мындай, адамдын жашоосунда кезиккен ар бир адам таасир берет адамга. Анын ичинде жакшысы дагы, жаманы дагы. Төрөлгөндөн баштап ата-эне, бир тууган, мектепте, жогорку окуу жайда окуткан ага, эже, айтор бардык адамдар таасир берет деп ойлойм. Ар бир адамдан сабак алса болот, жакшысынан дагы, жаманынан дагы. Анан мен ошол жашоомо таасир берген адамдардын бири кеңеши кайтып ойлойм. Ал киши жогоруда айтпадымбы, өзүнүн позитивдүүлүгү менен жанында жүргөн ар бир адамга таасир бере алса керек да. Нагай ошол позитивдүүлүгү анан дайыма мындай, билбейм, мага эле эмес, ар бир адамды ошо билимге үндөп жүрөт да, дайыма. Анын ичинде мен да бармын. Тил үйрөн, муну үйрөн, тигини үйрөн деп дайыма бир жолуккан сайын сөзсүз бир кеңешин айтат да. Анан агайдын мага таасир берген бир жакшы сөзү бар. Аябай мага таасир берген ошол нерсеси. Мен бир жолу мындай эле жазып коюптур, балким мындай жүрөгүнөн келдиби же билбейм да. Мен дагы кыздарымды сендей кылып тарбиялай алсам экен дегендей бир сөз айтканда, анысы мага ушунчалык мага таасир берди. Мен андан дагы көбүрөөк мындай өзүмдү жакшы кылып жүргөнгө ошол агайдын сөзүнөн кийин дагы көбүрөөк мындай үлгүлүү болгонго айтор өзүмдү мындай тарбиялайм да.